Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talamdın buyruğu menen, jardam menen baldardı dagı müşküldör, problemalar jananын çeçүү жолдорун практикалык өтүүдөбүз. Ушул жерге келип токтогонбуз. Балдарга болгон дайыма эле жумшактык менен эле тарбиялоо берилбейт, кээде катуулук да керек деп анан ошонун бир түрлөрүн, шарттарын өттүк. Негизинен катуу мамиле кылуу негиз болуп албаш керек. Жана ошону акырын этап менен өтүш керек. Анан катуулук дегенде дайыма эле эске кирет бул уруу деген. Уруу, сабоо ошол негиз болбош керек. Катуулуктун түрлөрү бар дедик. Сүйлөшпөй коюу, учурашпай коюу, карабай коюу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул нерселерди колдонгон. Мына ушундай кадамдарды кылбай кээ бир ата эне тез эле таягына, чыбыгына, уруусуна өтүп алса, максаты эмне? Баланын оңолушу да. Ошол максатка жетүүчү алдыңкы кадамдарды колдонбой эң оорунан баштап алса, алдыңкы жаңы айтып аткан нерселер пайда бербей калат. Мисалы, аял эркектин деле ортосунда мамиле бузулса, эң биринчи эмне кылат? Сразу талактан баштайбы? Жок, талактан баштабайт. Эң биринчи ага осуят кылат, насыйха кылат, эскертет. Керек болсо ошондой илимдүү адамдардан маселени чечишке аракет кылат. Ошонун себептерин алып, ортодогу ызы чуунун каяктан келип чыгып атат. Анан барып төшөк бөлөт. Эгер аял тарабынан ката кетип аткан болсо, ошол күйөөсү төшөк бөлүп, ошондой көргөзөт да мамилени. Анан барып такыр болбосо, анан бар ошондой шариаттын эрежеси менен урундагы зыян бербестен, көгөрүп дене сындырбастан, анан акыр болбосо бар талак. Ансыгандай ушундай эле бала менен дагы этап менен кыла турган кадамдар бар. Мунусу жардам бербесе, кийинкисин өтө турган. Анан эң оорунан эле, эң катуусунан баштап алса, алдыңкы канча деген пайдалуу көргөзө турган кадамдардын баардыгы пайда бербей калат. Мисалы, ошонун бири эле, эгер ата энеси менен балдарынын ортосунда мамилеси начар болсо, буга чейин эле корс орой болуп жүргөн болсо, биз айтпадыкпы жанагы бойкот, сүйлөшпөй койгону, учурашпай койгону, анын баары жардам бербейт. Качан жардам берет бул дедик? Бул ошол ата энеси балдары менен жакшы мамиледе жүргөнү. Ата энесинин күлүп жайнап жүрбөгөнүн көрбөсө, бук болуп кыйналып кете турган балдар бар. Ал эми кээ бир балдар балким сүйлөбөй жүргөнүн, эчтеке сурабай эле жүргөнүн жактырат да. Мээримди тынч койсун, кулагымды тынч койсун деп. Аларга балдар үчүн, ушундай ата энелер бар, балдар үчүн урган жеңилирээк да, чем сүйлөбөй койгон. Сүйлөбөй коюу, учурашпай коюу, карабай коюу оор тиет. Айрыкча ошо мамилеси жакшы жүргөн адамдарга. А мамилеси начар болгондорго балким жанагы кадамдар жагат аларга. Көрдүңүздөр кандай сразу абалдын өзгөрүп кеткенин. Ошондой эле катуулуктун дагы бир жолдору балдарды кургалтыруу деген бар. Бул да методдордон кургалтыруу. Бул дагы аябай давление. Балдарга оор тиет. Кургалтыруу деген эмне жакшы көргөн болсо, ошону тыйып коесуз. Эмнеге? Ошол анын катасын оңдош үчүн. Мына сен эгер муну кылбасаң, бул дагы сага жок дегендей. Телефонду жакшы көрөт деп айттык, ноутбуку, оюндар, өзү жакшы көргөн нерседен кургалтыруу менен дагы бул дагы катуу мамилелерге келип саналат баягы. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламда деле багыттар да бар. Мисалы, балдарыңар жетиге чыкса, үйрөткүлө деген намазды. Төшөктөрдү бөлгүлө деген. Оңго келгенде намазга турбаса ургула деген. Муну ким айтып атат? Сол хадисте келген пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул адамдардын эң ырайымдысы болгон, эң жумшагы болгон ургула деген сөзүндө келген. Ургула дегени мунун шарттарын дагы эскертип кетейин. Бул негиз болбош керек. Уруп негизги инструмент болбош керек, дайыма эле уруу бербеш керек. Бул ата энедеги айбатты сындырып салат. Кечкер уруу берсе, ал урганын да тоотпой калат. Мисалы, кээ бир практикаларда үйлөрдө бар экен, ата энеси өмүрүндө бир эле жолу урган болушу мүмкүн. Бир эле жолу. Болду, ошол айбаты сакталып, ата энеси бир эле сөз айтса түшүнөт баласы. Же ошондой абалда коркот, сезгенет. Ал болгону бир урган. Же кээ бир ата энелер вообще урган эмес. Ошондой. Ал эми жанагынтип денеси сынып кала тургандай, Аллах сактасын, майып кылып сала тургандай, больницага барып кала тургандай, ошонун артынан барып катуу жаракат ала тургандай ургандар. Бул баягы өч алып, контролдон кетип ургандар, бул мамиле бузулат дейт алымдар. Ортодо мамиле бузулат. Аны ырайым көз менен эмес, өч алуу менен балдар аны көрөт дагы, Аллах сактасын. Бул алыстагандан алыста баштайт. Ошо урганда да ата эне дайыма балага бул сезим кетет. Куранда айтканда, эгерде силердин жүрөгүңөрдө оңдоо болсо, Алла таала оңдоп берет. Жүрөгүңөрдө жакшылык болсо, жакшылык берет. Ошо урганда да, тыйганда да, кургалтырганда,
жазалап атканда да үйдөн бала сезе билиш керек жүрөгүңүздө. Атам, энем мага ырайым төгүп, жакшылык каалап уруп атат депчи. Аны дагы сиз эскертишиңиз керек. Ай балам, мен сага жакшылык каалап атам. Бул нерсе мен рахат албайм. Неме кылганыман урган жерим жок деп ушул балага сездире билиш керек. Ошонун бактысына, жакшылыгына. Эгер контролдон тайып, оозунан чыккан сөзүнө ээ болбой, муундары калчылдап, жанагынтип ажылдап, Аллах сактасын, өзүн ата энеси контролдон тайып кетип, колунан не келсе чаап ургандар болсо, Кудай сактасын, анда өзүнө келиш керек. Мындай тарбия болбойт. Урганда ошол мээрим көзү менен, ырайым көзү менен өзүн контролдоп туруп, ошондо балага таасир берет. Эске албаса, анда Аллах сактасын, уруу пайда бербей эле зыян берип, ортодо алакалар бар козулуп, балдар өз жолуна кетип, пайда алып келбей эле зыян алып. Ошондой эле дагы бир балдар менен мамиле кылууда ушуну унутпайлы туугандар. Сытыр деп коет. Сытыр деген жашырып билүү. Ушул нерсени да балдар аябай жакшы көрөт. Алардын айыбын ачып салбастан жашырып, жашыра билгенди. Айрыкча айрымдар билет, туугандардан көрөбүз да. Аллах сактасын, жаш кезинде бала бир туура эмес ката кылып алат, ошону сүрөткө тартып алат же видеого тартып алат, сакталып калат да. Же бир туура эмес иш кылып алган, ошону ата энеси сактап калат, же туугандардын көзүнчө кылган, ошону бир жакшы эскертип жүргөн окуя катары кайра эле айта берет да. Ал балага аябай оор тиет, кызга деле оор тиет. Аны эле айтып койбостон бир туугандардын көзүнчө айтат, туугандар келсе айтат, ошону бир эстеп жүрө берет. Бул эмнеге алып келет? Алардын кемчиликтерин жашырбай, айрандай төгүп, айыбын айта берип, мамилелердин муздашына, анан бир жакшы кадам кылайын десе эле умтула албай калат бала. Түнт болуп, мындай уялчак болуп, тартынып, эмнеге себеп көңүлүндө калып калган. Мени дагы уят кылат булар, дагы келечелеп айтып жүрө берет, шылдыңдай берет деген нерсе пайда болот дагы. Балада өзүнө өзү сурабайт ушунун айынан. Кемчиликтен коркот, катадан коркот, уят болуп калуудан коркот, шерменде болуп калуудан коркот. Дагы эскерип жүрө бергенди каалабай калат. Келе бир кличка коюп алат, Аллах сактасын. Ошо менен айтып жүрө берет. Анан көчөдөн бир нерсе көрсө да ошону шылдыңдап, мурун сен ушундай ката кылдың эле, ошого окшош экен бул, же тиги окшош экен деп, аны оюнда ойлойт ата эне, мен баягы күлүп тамашалашып жүрөм, мындай кылып жүрөм деп. Бирок шылдың жол менен тамашалоо, мазактоо жол менен тамашалоо, келечелеп тамашалоо, а менен жакын болом деген бул туура эмес нерсе. Субханалла, адамдын табияты ушундай кичинекей. Канчалык жашырып, айыбын төгүп, ашкере эле осуят берем деген, бул оңдойм деген оңдолбойт. Адамдын өзүнүн инстинкт деп коебу, табиятына, фитратына ушундай наоборот тетиринен кетет. Бир эле адамды элдин көзүнчө бир катасын, сен ушундай элең, мен сага азыр ачык эле бетиңе айтып коеюн. Мындай делеңиз. Сизге да ачык айта турган, бетиңе айтып кое турган сөздөр менен жооп берет сага да. Ал эми жеке алып барып, балам, мына мен сенен мындай нерсени байкадым, атай, мына атаң көзүнчө же апаң көзүнчө же инин көзүнчө, агаң көзүнчө, эжең көзүнчө, карындашың көзүнчө айтпайын. Муну мындай кылсаң мындай болот экен деп айтып көрүңүзчү, таасирин берин. Анан ошону эле чай ичип атканда айтып көрөлү. Сен деген, мына айтып коеюн, эскертип коеюн ушулардын көзүнчө дейт кайра. Балким кээде ойлонуп кетет, ушул көбүрөөк таасир берет депчи. Аллах сактасын. Ошон үчүн Алла Таалам ушу аятын эстей жүрөлү. Тагабун сүрөсү 14-аят. Эй Аллахка ыйман келтиргендер, силердин аялдарыңардан, балдарыңардан кээ душман силерге, алардан сак болгула. Эгерде силер кечире билсеңер, жана жашыра билсеңер, Алла Таалам силерге кечиримдүү, ырайымдуу деген. Ошо ватагфиру деген, алдындар айтат, жашыруу деген. Анан жашырбай эле аялыңда же балаңда бир кемчилик болсо эле ата энесине айтып берсең, балаңда бир кемчилик болсо эле апасына айтып берсең, ошону эле ортого сала берсең, мунун натыйжасы эмне болот? Дагы бир чоң коркунучу. Мен чын эле ушундаймын дейт. Болду, эмне кыласыңар? Баарына бар айткыла дейт. Жанагы публикада жүрүп уяты кетип калган адамдар билесиздерби? Өзүң көрүп таң каласың, ушунчалык адам барабы депчи. Ал ушундай жүрөктөгү адамдын сезимдеги уят деген нерсе чыгып кеткенде эч нерседен уялбайт болду. Эмнеге? Себеби ал болду, ашкере болуп, уже бүт ачылып калган. Уят кетип калган. Ошо уят кеткенден болду, калган таасир бербейт сөздөр. Но ошонун бири дагы кээде балдардагы жаман мүнөздүн калып калышына, ошонун туруктуу болуп калышына, уялбай калышына ата эне өзү себеп болуп калат. Ошону жашыра билип, осуят бербеген үчүн. Ошон үчүн бул Куранда аялыңар, балдарыңар душман дегени, ошол кээ бирлер аялдардын алсыздыгы, балдардын алсыздыгынан Аллахка каршы боло турган нерсени силерге жабыштырат да. Баш ийип кетпей, Аллах буйруган нерседе макулукатка баш ийип күнөөгө түшүп кетпестен, эгерде күнөө ишке эркек адамдар баш ийип кетсе, балдар күнөө ишке буйруп ошонун артынан баш ийип кетсе,
анда бул аялдар балдар душмандай эле болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде Куранда душман деген да, сак болгула дегени ошо күнөө иште аларга баш ийбегиле. Кээде күнөө ишке буйройт, аялдар да буйройт. Ана аялдар өзү да сезбейт, балдар буйройт. Ата эне балдарын жакшы көргөндүгүнөн же башка бир себебинен ошолордун сөзүн эки кылбайын деп күнөө ишке моюнун сунуп кетет, Алла сактасын. Мына бул жерде биздин айта турган бул эмес. Бу жердеги ва ин тафу, кечире билсеңер, ва тасфаху ва тагфиру, жашыра билсеңер, жүрөгүңөргө кек сактабастан кечире билсеңер жакшы деп. Ошон үчүн алымдар айтат, эң чоң себептерден болуп саналат балдардын оңолушуна ошолорду айыптабастан, абийирин төкпөстөн жашыра билүү. Алла сактасын, кээ бир ата энелер үйдөгү бир туугандары менен чектелбейт. Барып үйүнө конок келсе, балким алыстагы туугандарын айып салышы мүмкүн да. Сенин балаңар кандай, биздин бала ушундай деп. Бул андан да жаман. Болду, Алла сактасын. Жаман уже адамга жахилиясы өзүнүн бир туура эмес, караңгы, капырлыкка жакын боло турган мүнөздөрү болот адамдын. Мисалы, адам сараң болот, адам көкбет болот, адам өжөр болот, адам бирөөгө зулум бергиси келет. Ошондой сыпаттарын ойготуп, ошону калыптандырып, өнүктүрүп, өстүргөн болосуз, Алла сактасын. Анан баленин баарын күтө бериңиз. Бекемдеп саласыз ушундай жаман мүнөзүн. Ал эми жашырып, кучактап келип, жакын жерден жеке айтып, жакшы сөз менен көкүрөгүңүзгө тартып айтса, бала сезет аны. Ата энем мага жакшы каалап аткан турбайбы? Кой мен оңдоюн, ушуну канча жыл суранып атат, ушинтип айтты эле жакын кылып деп. Чекесин өп, кучактап ата эне айтып көрсүнчү. Кызына болобу, баласына болобу таасири өтө чоң болот. Муну өзүңүзгө эле салып көрүңүз. Бир адам сизди элдин көзүнчө кемчилигиңизди айтуу менен, жеке айтуу менен, жакшы сөзү менен, муну тек гана жакшылык каалап атам. Эми ушуну ата эне айтса кандай сонун бул. Ошон үчүн унутпаш керек. Эжеси да, ана мунун карындашы да, агасы да, инисиден баарыбыз бир үйдө жашап атабыз. Эмне болмок эле деп ата эне ушинтип ойлоп алат көбүнчө. Баарыбыз эле уш жактан туулуп өсүп чоңойдук, бири-бирибиздин баарыбыз кемчилигибизди билебиз деп. Жок, андай эмес болот. Такыр туура эмес. Кээ бир ата энелер ушундай сиңип калган, керек болсо ал баласы үйлөнсө деле, аялынын көзүнчө деле кемчилигин айтып берет. Бул өлтүрөт да, бул андан да жаман нерсе. Үйлөнүп бойго жетип калса деле, кээ бир ата энелер кызы күйөөгө тийсе деле, күйөөсү менен келсе деле, дагы кемчиликтерин айтып, шагын сындырып, ушинтип мамилесин бузат да. Жалпысынан бул бапта жашырганды үйрөнөлү. Ашкере кылып, айыбын ачып, айрандай кылып төгүп, кемчилигин баарын айтса, Алла сактасын, шылдыңдаса, ошол мүнөздүн калыптанып, туруктуу болуп калышына ата эне өздөрү себеп болуп калат. Анан дагы бир, муну да мурункуда жалпы эскерткенбиз, шейх бул бапта да дагы киргизген экен. Ата энелер балдарына каршы дуа кылуудан сак болуу. Пайгамбар алейхиссалату вассаламда да хадисте келген. Өзүңөргө, балдарыңарга каршы дуа кылбагыла. Ушундай убакыт бар, аны адам сезбейт, дуа кабыл болуп калат. Ошол менен адам өмүр бою өкүнөт, Алла сактасын. Балдардын бузулушуна себептердин бири ата эне сабыр кыла албай, чыда албай, тарбияда аларга каршы дуа кылуу. Дуа кылуу дегенде эле ойлобош керек. Кээ бир ата эне ойлойт, колун көтөрүп, мен сага азыр каршы дуа кылам деп. Андай эмес. Ооздон чыгып кете берет да. Ушундай болуп калгыр, жашабай калгыр, өлүп калгыр. Же түрлөр көп. Ошону болуп калышын каалайсың да. Ай, көзүм жетпейт го сага, сен ушундай эле болосуң деген кесир сөздөр, адамдын шагын сындыра турган сөздөр. Себеби асарларда келген. Албала муаккалун бил мантык. Балелер башындагы келген бале сөзүнө байланган дейт да. Кесир сөз сүйлөй берип, туура эмес сөз сүйлөй берип, ошол башына келет. Ошол кайтат, Алла сактасын. Бул Аллахка жакпаган нерсе да. Андан көрүкчү сабыр кылып ушунча ачуу келсе, оңолгур, жүрөгүңө жумшаргыр, жакшылыкта болуп калгыр. Ошо балам оңолсун деп жакшы сөздөрдү айтыңыз. Жакшы үмүттөрдү айтыңыз. Кандай болсо да. Анан жанагы каргыш айтып, каршы дуа айтып, ушунун бардыгы оңдобой эле буза турган кадамдар. Муну да мурунку сабактарда кенен айтканбыз. Бул бөлүмдө келгенден дагы эскертип коюп атабыз. Айрыкча ата эненин дуасы түз кабыл болот. Жана мазлумдун дуасы кандай түз кабыл болгондой эле ата эненин дуасы да балдарына түз кабыл болот. Ошон үчүн алардын бактылуу болушун, оңолушун каалап турган болсо ата эне тилин тагыш керек. Аларга жакшы сөзүн сүйлөш керек. Айтат го, ошол шайтанга жардам бербегиле деген да. Жакын адамдар колдобой кетсе, аны же адам шайтандар тартып кетет, же жин шайтандар тартып кетет ал адамды. Адам шайтандар билесиздер. Бузук болсо деле жакшы сөзүн сүйлөсө, ошого барып акыбалын айтат, ошо менен барып акылдашат. Анан дагы бир кадамдардан бул дагы жакшы таасирлүү, тигиде айыбын жашыруу деп өтүп, бу да айыбын жашырып гана эмес, оңдоодо, балаңызды оңдоодо, багыт берүүдө бир каталарын илаж фарди деп коет. Илаж фарди деген аны менен жеке отуруп иштөө катасын негизинде. Адамдардын арасында эмес,
катан деле биз айтып коет да. Тигиде мындай мурунку бап менен муда эмне айырмасы бар десе, алда айыбын ачып шылдыңдаган чейин кадамдарга барган болсо, бул жерде сиз аны оңдойм деп атасыз, бирок оңдогондо жалп эле айта бербестен, мунда болгон ката кызыңызда жок, кызыңызда болгон ката тиги балада жок. Айырмалар бар да. Баардыгы бирдей эмес. Ошого да жеке отуруп көңүл буруу. Мунун да таасири аябай чоң. Мисалы ошол эле балам же кызым, сенде мондай деп байкадым деп мен сага жакшылык каалайын, сага айтып коеюн. Кудайым буйруса мына ушундай жеңил эле ушунун алдын алсаң мындай болот деп жылуу, жумшак, жашнакай кылып жеке отуруп, же бир жеке алып кетиңиз базарга, же эс алууга ошол балаңызды же ошол кызыңызды отуруп сырдашыңыз, сүйлөшүңүз, ушул нерсени байкадым. Эми ал нерсени мен тиги агаңдын көзүнчө же карындашымдын көзүнчө үйдөн айтпай эле коеюн. Сага эле айтайын жеке. Бирок көзүмдө жетет. Кудайым буйруса сен оңолосуң. Балким унутуп калдың же кайдыгерликке түшүп кеттиң, балким алсырап калдың. Мен ишенем сен бул нерсени өзгөртө аласың. Ушуну эле жасап койсоң жашнакай эле болуп калат. Сага жакшылык кылып айтып коеюн. Ана тиги инилердин көзүнчө, карындаштардын көзүнчө айтсам да кыжалат болбогун деп, эне кызынабы, ата баласынабы ошолорду айтып, жеке бир жакка алып барып, эс алдырып, же жакшы сөзүм айтып, ошентип эскертип кээде үйдөн өзүнчө деле отуруп калсаңыз, ошону көрсөңүз таасирин. Ал эми ата эне көбүнчө оңдоодо деле насаат берсе үйдө деле кызына деле баласына деле агайыны баарын отургузуп алып жалпы айтып салган болбойт да. Мен көзүнө карап айткан жокмун да муну депчи. Аны билбей деле калышы мүмкүн бала. Ким дейт? Балким мындай кат тигиде деле бар, тигиге деле айтып атат. Барыска эле тиешелүү дегенде болуп калбаш керек. Бул дагы ушул балдарды тарбиялагандардын методунда, тажрыйбасында, практикалык абалында жакшы бир таасир берүүчү кадамдардан деп саналат экен. Жаш бала биякта турсун, чоңдорго чейин бул аябай таасир берет. Достордун арасында, аял эркектин арасында, тене балдарына чоңоюп калса деле тарбия берүүдө, бир туугандардын арасында бири-бири менен мамиледе жылуу жумшак кылып, жеке отуруп, чай ичип, тамак ичип, жеке отуруп сүйлөшүп, же бир жакка барганда, же сапарга барганда ошону алып алып, жеке ошо менен менде деле кемчилик бар, бирок сенден ушуну байкадым деп. Эгерде ушул эле катаны оңдоодо элдин көзүнчө же туугандардын көзүнчө же үйдө деле жалпы айта бере турган болсо, таасири аз берет экен дагы, адамдын кайра жанагындай оору болгон, деп аны иманы менен жеңе албай жүргөн мүнөздөр бар да. Көкпеттик, өжөллүк, сараңдык, душмандыгы, кек сактоосу, атака кылганы кайра, көрө албастыгы, ич тарлык, ошолор ойгонуп кетсе, балким сен жыргап калсыңбы дейт да. Сен мага акыл айтып үйрөткөндөй, сен деле билем каталарың көп го дегени, ошентип ошондой жооп менен берген билиңиз да. Ага анда сиз мындай жылуу жумшак айта албадыңыз да. Туура жол менен насык кыла албадыңыз. Кайра эле сизге атырылып чыга турган болсо, жакшы абалды, жакшы моментти таба албадыңыз деп түшүнө бериңиз. Балдар может көгөрүп тултуңдап кетиши мүмкүн. Кыздар балким жеке фарди, жеке отуруп сүйлөшпөгөндүктөн. Түшүнүңүздөр да, бул дагы эң чоң себептерден болуп саналат. Балдарды тарбиялоодогу, алардын оңдоодо жакшы бир кадамдардын бири болуп саналат. Дагы бир буга да жакын балдарды тарбиялоодогу дагы бир жолдорду буга чейин жанан айттык. Айыбын элдин көзүнчө айтпа, эми жеке отур деп айт. Дагы бирөө бар, мындан дагы. Бул элдин көзүнчө да айтпайсыз, өзүнө да айтпайсыз. Сенде бул деп. Бул кандай? Бул балаңыздан будан бир катаны байкайсыз, тигиден бир катаны байкайсыз. Ошого ылайыкташкан сыйрадан окуя алып келип бериңиз. Ошого байланышкан пайгамбарлардын өмүр баянынан бир кисса да окуя алып келип бериңиз. Жакшы бир абал. Ошону балдар сезе билиш керек. Менде ушундай бар болчу деп ал өзү түшүнүш керек ошол окуядан билип. Менде да ушундай ката бар чын эле деп. Бул дагы аябай жакшы таасир берүүчү кадамдардан. Алымдар чакырып келет ушул кадамга. Мындай чыкканда элдин көзүнчө да айтпайсыз, ага түз да айтпайсыз. Сенден ушу катаны байкадым деп да айтпайсыз. Жалпы окуя алып келесиз, ошол окуядан адам өзүн таба алат. Сыйрадан же кыссадан. Атени иштеш керек бар, алхамдулилля. Бир балаңыз эгер жалганчы болсо, жалган айтканын байкасаңыз, ушу жалган айтып, анын жазасы тозокто кандай болорун, акыретте кандай болорун, заматта ошол убакта кармап калып айтып эмес, чай ичип атканда жалган айтуу боюнча сөз кылып бериңиз, жалпы эч кимге тиешеси жок кылып, үйдө бирөөбүз жалганчы эле дебестен, Аллах сактасын. Уурлугун байкап калсаңыз, уурунун жазасын, ошо уурудан кайтып тоо кылган адамдардын жакшы жолго түшүп кеткенин, мисалы жанагы бир алым 60 жашка чейин разбойник болуп, анын аалым болгондугун, ага чейин жаман жолдо жүргөнүн, ошол балдар үйдө карайсыз, кимде кандай кемчиликтер бар, ошону кото эшелүү акырын сыр алдырбастан анда ошону атайым мага даярдап келип, ошо мага
каратып сүйлөп атат бул окуяны деп ойлоп калбастан. Шейх айтат, мен Шейх Хамад Атык өзүнүн сабагында, мен баягы жакшылыкты жар кылып, жарыя кылып айтуу максаты үчүн айтып атам силерге дейт. Бир кызым бар дейт, кичинекей кызым. Мындай бир 7-8 чыгып калган, 1-класска жакында дейт. Туалетке барар деле жыпчылаңач болуп ошо туалеттин эшигине чечинип алып, энеден тумолуп анан кирет экен да. Анан апасы бир айтат, 2 айтат, кызым бул уят. Сен туалет кирсең кир, ушу туалеттин ичине кире эле, анан ошоктан ылайыктуу кылып, ушу кажетиңди бүтүрө турган деңгээлде эле кийимиңди чечип туруп, кайра чык десе деле укпайт экен да. Жыпчылаңач болуп чечинет экен да, туалетке кирет. Ишин бүтүрүп, анан чыккандан кийин кийинет экен да. Бир айда анан атасынан жардам сурап туруп, атасы мо жардам бер, кызы ушундай болду. Анан Шейх Хамад Атык, менин кызым дейт, ушундай болду. Анан кандай кылып буга айтсам, түз айтам, эми апасы айтыптыр деп, анан сохих хадистердин биринде ушул зына кылгандардын тозокто кантип авыраты менен илинип, анан жана тандыр бар го, нан бышырган. Ошол жерде от кандай күйөт, ошондой болуп алдынан от жалындап, жана авыраттарына чейин күйүп аткан узун бир хадис бар. Ошону ошол жерин айтып бериптир, чай ичип атканда. Анан ал жерде ошол авырат дегенди жетиги кыз түшүнүптүр да. Атасы Али ибн Аби Талиб айткандай, адамдардын акылына жараша сүйлөгүлө деп, ошол кыздын деңгээлинде эле сүйлөп бердим дейт. Ушул силерге айтып берейин, тозоктогу дагы бир жазалануучу адамдардын абалы, авыраттары менен байланып, ушу жыпчылаңач болуп, ошо отко күйүп аткандардын, алардын бул дүйнөдө айыбы эмне болду? Ошол туура эмес кадамдарга барып, уялбастан авыраттарын ачык жүрүп, жанагындай бөтөн эркектер менен жыныстык катнаштарга барып деп, ошол авыраттын ачык жүргөнүн бир айыбын айткандай кылып деңгээлине түшүндүрүп бергенден баштап жумушка кетип калгам дейт. Анан апасы сүйүнчүлүп айтты дейт. Жана кызың андай эмес, кадимкидей авыратын жашырып, бул неме турбайбы деп, жана сен айткан окуядан пайдалыптыр деп сүйүнчүлүп айттыр да. Эми мындай окуяларды айтса аябай көп да. Бул нерсени үйдө ата эне дайыма балдардын акыбалын билип, каяктан жакшы күчтүү, кайсы жерден алсырап атат, кандай бир кемчиликтери бар, ошого ылайыктап, өздөрүнөн окуя таппаса жалган бир окуяны алып кел деген сөз эмес бул. Илим ээлерине сурап, ушуга тиешелүү бир хадистер барбы, же бир окуялар барбы, сыйрадан барбы, же пайгамбарлардын окуяларынан барбы деп ата эне жакшылап түшүнүп алып, убакыт менен айтса жетет. Биздин максат эмне? Максат ошол балдарыбызга жакшылыкты жеткирип, ошолордун оңолуп калышына себепкер болуу да. Урушуп айтып кое эле эмес. Мына ошондой. Эң негизгиси дагы бир ата эне дайыма акылдуу болуп, зерек болуп, көрөгөч болуп, сезип, себептер менен күрөшкөнгө аракет кылыш керек туугандар. Себептер менен. Үйгө шамал кирип атса, кайра обогревательди көбөйтө бербейсиз да, туурабы? Обогревательди көбөйтүп, кайра отту көп жаба бербейсиз. Шамал кирип атса, шамал кирген жерде жабасыз. Үйдү жанатып утепление кыласыз. Дубалдын ички болуп калыптыр, ошон үчүн суук болуп атат. Ансыгандай балдарды тарбиялоодо ошо себептерди, каяктан келип чыкты бул себеп? Эмнеден бузулуп атат деп ошолорду карап чыгуу. Бузулууга себеп болуп аткан себептерди жок кылуу менен күрөшүү. Мунун баардыгы кайтып келип, баягы эле үйдөгү эреженин болушу, үйдө мыйзамдын болушу, ата эненин бири менен биригишип ынтымакта бир эрежеди тарбиялашы. Ошолорду билсе эле балдарда тарбия жеңил болот. Эгерде үйдө эреже жок болсо, башаламан болсо, бирде муну туура дейт, экинчиси туура эмес дейт, кээде сен өзүң туура деп кайра ошого эле каршы чыгып аткан болсоң, балдардын башы маң болот дагы, түшүнө албайт. Мисал жанагындай эле да. Улууну урматтаганды, кичүүнү ызаттаганды, кичүүгө ырайым төгөсүң, улууну урматтайсың. Азчылык көпчүлүккө салам берет. Кирип келген адам салам берет. Ушунун баары эреже да. Оң колуң менен жеди ушуларды алдыга машинага отурсаңар, жана кээ талашып, мен отурам деп кыйкырышып, бакырышып бир туугандар ызылдашып. Ошону да ата эне үйрөтүп коюш керек. Алдыга улус отурат, ата отурат, эне отурат деп. Ошонун баардыгы эреже, билинбеген кичинекей эреже, анын баарын түшүнүп калат болду. Кийин талашпайт, тартышпайт. Балдар билип калат. Эгерде үйдө эч нерсе, ар бир тармагында эреже жок болсо, башаламан болот. Аллах сактасын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля аля хайрил халқи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.